Саламатсыздарбы, урматтуу футбол күйөрмандары, урматтуу эл аралык футбол федерациясынын президенти Джанни Инфантино мырза, кадырлуу FIFA делегациянын мүчөлөрү, ардактуу футбол ардагерлери жана бүгүнкү салтанаттуу аземге чакырылган меймандар. Бүгүн биз эл аралык футбол федерациясы менен Кыргыз футбол бирлигинин ийгиликтүү кызматташтыгына, анын натыйжасында Кыргыз футбол бирлигинин жаңы административдик имаратынын ачылышына күбө болуп турабыз. Алгач баарыңыздарды мындай мыкты саамалык менен чын дилимден куттуктаймын. Азыркы заманда адамдын жашоо шартын, коомдун табиятын жакшыртуунун фактору катары дене бойду чыңдоонун ролу бир топ жогорулап барат. Кыргызстанда инсандын адеп ахлактык, рухий жактан өнүгүшүнө жана дене тарбиясына камкордук көрүү мамлекеттин социалдык саясатынын эң маанилүү бөлүгү. Мындай милдеттин маанилүүлүгүн аңдап түшүнүү менен өлкөбүздө салттуу үй бүлөлүк жана коомдук баалуулуктарды сактоого, сергек жашоо образын тутунууга жана Кыргызстанды байырлаган этностордун ар түркүм маданий мурастарын сыйлоого чакырган жарлык кабыл алынган. Дене тарбия жана спорт мамлекетибиздин социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн негизги багыттарынын бири. Спорт тармагындагы ийгиликтер мамлекеттин бакубаттуулугунун, биримдигинин жана өнүгүүсүнүн көрсөткүчү болуп саналат. Ошондуктан биз республика боюнча дене тарбия жана спорт тармагында бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырууну негизги максатыбыз деп билебиз. Эң биринчи кезекте жаштар үчүн, өсүп келе жаткан муун үчүн бул өтө маанилүү. Спортчуларыбыздын соңку жетишкендиктери баарыбызга, өзгөчө жаштарга дем күч берип, келечекке ишеним тартуулады. Биз баарыбыз атамекендик балбандардын соңку жеңиштерин, атамекендик хоккейчилердин ийгиликтүү оюндарын сыймыктануу менен эстейбиз. Эми футбол боюнча улуттук курама командабыздын Азия кубогундагы беттештерде жагымдуу натыйжа көрсөтөрүн чыдамсыздык менен күтөбүз. Урматтуу меймандар, урматтуу футбол сүйүүчүлөр, дүйнө жүзүндө футбол кандай популярдуу болсо, биздин өлкөдө да ары кызыктуу, ары даңазалуу спорттун түрү болуп саналат. Кыргызстандын булуң бурчунда футболду дээрлик бардык курактагы адамдар ойнойт. Өлкө аймагында чоң-чоң футбол командаларынын мелдештеринде кыл-кылдаган эл кызыктуу оюндардан ырахат алып, күйөрмандык кылышарын баарыбыз эле көрүп билип жүрөбүз. Көптөгөн жаштарыбыз, уул кыздарыбыз мыкты футболчуларга жан дили менен күйөрмандык кылып, алардын өмүр жолунан тартып, ар бир тепкен тобуна чейин жакшы билишет. Демек, футбол Кыргызстанда жөн гана массалык спорт эмес, спорттун сап башында турган эң популярдуу түрү десем жаңылышпаймын. Өлкөбүздө атамекендик футбол өнүгүү жолуна түшүп, алдыга чоң-чоң жаңы максаттарды коюуда. Албетте аларды ишке ашырууда FIFA уюмунун колдоп коштоосу абдан маанилүү. Мына ошондой колдоо, мыкты саамалык катары бүгүн биз эл аралык футбол федерациясы менен Кыргыз футбол бирлигинин ийгиликтүү кызматташтыгына күбө болуп отурабыз. Мынакей биздин алдыбызда жаркыраган жаңы кеңсе турат. Биз бир нече мүнөттөн кийин анын кызыл тасмасын кесип, жаркын келечегин тилеп, ачылышын жасаганы турабыз. FIFA Forward программасынын алкагында курулган Кыргыз футбол бирлигинин 4 кабаттуу жаңы административдик имараты заманбап жабдуулар менен жабдылган. Эң башкысы бул кеңсе Кыргыз футбол бирлигинин натыйжалуу иш алып баруусун шарттап, келечекте албан ийгиликтердин жаралышына себепчи болору бышык. Ушундай колдоолор үчүн FIFA-га дагы бир жолу терең ыраазычылык билдире кетейин. Дорогие гости, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, мы знаем, что FIFA считает инвестиции в развитие футбола одним из своих главных приоритетов. Проект строительства нового административного здания Кыргызского футбольного союза является наглядным свидетельством и помощью FIFA
в развитии спортивной инфраструктуры, а также ее поддержкой региональных членов организации. Из всех видов спорта мне очень близок футбол. Я пристально слежу за событиями в мире футбола и не могу не подчеркнуть ту поддержку со стороны ФИФА, которую она оказывает. Кыргызский футбольный союз сегодня имеет конкретные планы по дальнейшей популяризации и развитию футбола в нашей стране, и мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с ФИФА в этом направлении. Я с большой гордостью воспринимаю любые инициативы по развитию отечественного футбола и заинтересован в активном участии нашей страны в проектах ФИФА. Урматтуу мекендештер, сөзүмдүн соңунда элибиздин нарк насили каада салтына ылайык бүгүнкү жаңы кеңсе кыргыз футболунун өнүгүү жолуна себепкер болсун деген тилекти айта кетейин. Кыргыз футболчулар эл аралык мелдештерде ата мекенибиздин күн нуру жылоологон кызыл байрагын бийик желбирете берсин. Кыргыз футбол бирлигинин жаңы имараты ак жолтой болсун.